Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. 9-класстар үчүн кыргыз тили сабагы. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейитет. Кыргыз эл макалы. Дайыма бири-бирибизге жакшы сөз айтып жүрөлү. Сабакка даяр болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Кандай деп ойлойсуңар? Кайсы макал катылган? Карап, кайсы макал катылганын таап көргүлөчү. Сүрөттү карагыла. Бүгүн сабак эмне жөнүндө деп ойлойсуңар? Сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Сабактын темасы искусство жана мен. Грамматикалык материал, ой жүгүртүү, эссенин структурасы. Бүгүн сабакта искусство деген эмне? Анын кандай түрлөрү бар? Деген суроолорго жооп аласыңар. Искусствонун өзүңөргө жаккан жанрлары тууралуу айтып жана жазып берүүгө үйрөнөсүңөр. Искусствонун бир түрү жөнүндө ой жүгүртүү эссесин жазасыңар. Сабакта кездешүүчү сөздөргө көңүл бурабыз. Көркөм чыгармачылык. Көркөм чыгармачылык деген сөздүн синоними искусство. Көркөм чыгармачылыктын бир нече түрү бар. Дүйнө таанымы. Адамдын дүйнө таанымын көркөм образдар аркылуу элестетүү, чагылдыруу. Сүрөттү карагыла. Искусство деген эмне? Искусство байыркы славян тилинен алынган. Көркөм чыгармачылык адамдын дүйнө таанымын көркөм образдар аркылуу элестетүүчү, чагылдыруучу форма. Искусствонун түрлөрүнө сүрөт өнөрү, музыка, театр, көркөм адабият, кино, архитектура, скульптура, бий өнөрү кирет. Сүрөт өнөрү, живопись, көркөм сүрөт искусствонун негизги түрлөрүнүн бири. Музыка деген эмне? Музыка грек тилинен music, музалар өнөрү деген сөзүнөн алынган. Дүйнөнү үн жана көркөм образдарда чагылдырган искусствонун бир түрү. Көркөм адабият деген эмне? Адабият илим. Араб тилинен адептүүлүк, ыймандуулук дегенди билдирет. Искусствонун сөз өнөрү менен ишке ашуучу, дүйнөнү образдуу чагылдырууга негизделген түрү. Сүрөттү карагыла. Кино деген эмне? Кино искусствосы көркөм чыгармачылыктын бир түрү. Өзүнүн өзгөчөлүгүнө ылайык адабият менен театрдын, сүрөт өнөрүнүн, музыканын көркөм касиеттерин сиңирип пайда болгон жана өнүккөн синтездүү искусство. Сүрөткө көңүл бургула. Балдар, биз силер менен искусствонун түрлөрү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Кийинки түрү жөнүндө сүйлөшүүдө сепил деген сөз кездешет. Сепилдер. Сүрөттү карагыла. Сүрөттө улуу Кытай сепили тартылып турат. Байыркы сепилдер искусствонун бир түрү болуп саналат. Кийинки сөз ак сарайлар. Сүрөттө ак сарайлар тартылып турат. Ак сарайлар дагы
искусство чыгармалары. Архитектура деген эмне? Архитектура да искусствонун бир түрү. Байыркы сепилдер менен Кремльдер, ак сарайлар менен мечиттер, кийинки мезгилдерде эле курулган театр, китепкана жана башка имараттар сулуулукту боюнда сиңирген искусство чыгармалары болуп саналат. Искусствонун бул түрү архитектура деп аталат. Сүрөткө көңүл бургула. Ийилчээк кандай? Синоними ийкемдүү. Скульптура катуу же ийилчээк материалдардан жасалат. Биринчи сүрөттө катуу материалдан скульптура, ал эми экинчи сүрөттө ийилчээк материалдан скульптура жасалып турат. Скульптура деген эмне? Скульптура латын тилинен алынган. Кесүү, чегүү деп которулат. Көркөм өнөрдүн бир түрү. Ар түрдүү көлөмдүү формада болот. Катуу же ийилчээк материалдардан жасалат. Сүрөттү карагыла. Кийинки искусствонун бир түрү бий өнөрү. Бий өнөрү деген эмне? Бий музыканын коштоосу менен дененин ритмикалык кыймылы болгон искусствонун бир түрү. Сүрөттү карагыла балдар. Суроолорго ооз-эки жооп бергиле. Сага искусствонун кайсы түрү жагат? Музыканын кандай түрлөрүн угасың? Музыкалык аспапта ойной аласыңбы? Киносинтездүү искусство дегенди кандай түшүнөсүң? Кандай фильмдер жагат? Сүрөт тартууга кызыгасыңбы? Бийдин кандай жанрларын билесиң? Ишмердүүлүктү күчөтүү. Азыркы учурда илимпоздордун айтканы боюнча, ишмердүүлүктү күчөтүү үчүн классикалык музыканы укса болот. Сүрөттү карагыла. Демек, музыканы укканда ишибиз жакшы жүрүшөт. Келгиле, музыканын адамга болгон таасири жөнүндө тексти чогуу окуйлу. Классикалык музыка адамга ар тараптан таасир этет, деп биринчи жолу илимпоз философ Пифагор айтып чыккан. Пифагор музыкалык медицинаны пайдаланып, адамдарды дарылаган. Азыркы учурда илимпоздордун айтканы боюнча, маалыматты бат кабыл алып, ишмердүүлүктү күчөтүү үчүн Антонио Вивальдинин, Вольфганг Моцарттын, Людвиг ван Бетховендин, Петр Чайковскийдин чыгармаларын укса болот. Азыр музыкалык чыгарма угабыз. Бул чыгарманы угуп жатып, төмөнкү суроолорго жооп издегиле. Бул кайсы чыгармадан алынган үзүндү? Чыгарма эмне деп аталат? Музыканы укканда кандай сезимдер пайда болду? Буга чейин бул музыканы уктуңар беле?
Балдар, классикалык музыканы уктук. Суроолорго жооп таба алдыңарбы? Анда полонез деген эмне? Ошону билип алалы. Полонез поляк элинин салтанаттуу жүрүш бийи жана ага коюлган музыка. Мигрень оорусунан айыгыш үчүн полонез жана Бетховендин чыгармалары жардам берет. Уйку начарласа, Эдвард Григдин жана Чайковскийдин пьесаларын угуу керек. Музыканын рэп, хард-рок жана хэви метал аттуу түрлөрү адамдын психикасына зыян келтирет деген ой бар. Блюз, джаз жана регги адамдын маанайын көтөрөт. Улуу Британиянын изилдөөчүлөрүнүн 2005-жылы айтканы боюнча, спортчулар машыккан учурда музыка укса, алардын натыйжалуулугу 20% көтөрүлөт. Текстти чогуу окуп чыктык, туура же туура эмес деп жооп бергиле. Мигрень оорусунан айыгыш үчүн полонез Бетховендин чыгармалары жардам берет. Уйку начарласа, Эдвард Григдин жана Чайковскийдин пьесаларын угуу керек. Музыканын рэп, хард-рок, хэви метал аттуу түрлөрү адамдын психикасына зыян эмес. Блюз, джаз жана регги адамдын маанайын көтөрбөйт. Спортсмендер машыккан учурда музыка укса, алардын натыйжалуулугу 20% өсөт. Албетте, музыканын адамга таасир этиши анын маданиятына жараша болот. Мисалы, Азияда жашаган адамдарга Европанын музыкалары анча таасир этпеши мүмкүн. Илимпоздордун сунушу боюнча, адам музыканы өзүнүн ички дүйнөсүнө ылайыктап, эксперимент жүргүзүп угуу керек. Анткени музыканын күчү адамдын психо-эмоционалдык абалына жараша болот. Аныктамаларды ооба же жок деп бөлүштүргүлө. Музыка адамга таасир этпейт. Ушундайбы? Музыкалык медицина деген термин бар. Музыканын эч пайдасы жок. Адам музыка укса, көңүлү көтөрүлөт. Уйку начарласа, рэп, хард-рок жана хэви метал аттуу музыкаларды угуу керек. Туурабы? Балдар, мага жаккан искусство өнөрү деген темада ой жүгүртүү эссесин жазгыла. Төмөнкү таянычтарды колдонгула. Эссе жазууда киришүү бөлүгү, негизги бөлүк,
жана ошондой эле корутунду чыгаргыла. Мисалы, киришүү бөлүгүндө Пифагор классикалык музыка адамга ар тараптан таасир этет деген. Ушул цитатага өз оюңарды улап, киришүү жазгыла. Негизги бөлүктө классикалык музыка адамга ар тараптан таасир этет. 2-3 сүйлөм менен түшүндүргүлө. Далилдерди, фактыларды, мисалдарды, ой-пикирлерди жазгыла. Ал эми корутундусунда далилдерди топтогула. Тезисти кайрадан түзгүлө. Музыкасыз жашоо кызыксыз деген бүтүм чыгаргыла. Балдар, эссе жазууда биз сунуштаган структураны сактагыла. Жакшы жазылган эссеңерди мугалимиңерге жиберип текшерткиле. Кайрадан каталарыңар бар болсо, оңдоткула. Мыкты жазылган эссеңерди портфолиого салып сактагыла. Анда эмесе биздин сабак боюнча өзүңөрдү баалагыла. Эгерде сабактагы маалыматтар жеткиликтүү, бардыгы түшүнүктүү, кызыктуу болсо, жашыл жылдызчаны тандагыла. Эгерде кээ бир жерлеринде суроо пайда болсо, кайрадан телесабакты көргүлө. Эгерде сурооңорго жооп таба албасаңар, мугалимиңерге кайрылгыла. Андай окуучулар сары түстөгү жылдызчаны тандагыла. Эгерде сабактагы маалыматтар такыр түшүнүксүз, кызыксыз болсо, анда кызыл жылдызчаны тандагыла. Телесабакты кайрадан көргүлө. Дагы эле түшүнүксүз болсо, мугалимиңерге кайрылып, жооп ала аласыңар. Саламатта калгыла.